учурда Бишкек шаары боюнча 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Жакында бул бейтапканалардын ишинде олуттуу өзгөрүүлөр болгону жатат. Тагыраагы саламаттыкты сактоо министрлиги жүргүзүп жаткан реформанын негизинде баш каладагы 15 поликлиника бириктирилип, 4 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору түзүлүп, калган 15 филиалдары гана болуп иштейт. Азыркы тапта ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бирден жетекчи, бир нечеден орун басарлар отурушса, долбоор ишке ашкандан кийин башкы дарыгерлер гана калат экен. Буга чейин ар бир борбор каржы, кадр, мониторинг, мамлекеттик сатып алуулар маселесин өз алдынча чечип келишсе, эми бул милдеттер Бишкектин райондук борборлоруна өткөрүлүп берилет. Мындай чечим калкты сапаттуу медициналык тейлөө менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзөт дешет министрликте. 4 борбор ачууга чечим кабыл алынганда, калган филиалдар болсо эч кандай жоюлбайт, калкка эч кандай залакасы тийбейт. Филиалдарда негизинен ошол финансисттер, кадр менен байланышкан адамдар жана тендер менен ошондой эле административдик башкаруу системасындагы адамдар гана кыскарышы мүмкүн. Алар борборлоштурушат да. Филиалдардын директорлору ошол бойдон калышат да. Алар мисалы финансы жумуштары менен же болбосо кадрдын назначение увольнениясы менен алектенбей, адам калкына ошол жерде приписанный болгон калкка жардам берүүнүн именно медициналык жактарын карашат да. Адистердин айтымында сунушталып жаткан реформанын алкагында өз милдеттерин так жана туура аткара албаган дарыгерлер дагы жумуштан бошотулат. Бирок бул акырындык менен жасалчу иштешет алар. Ошондой эле азыркы тапта ак халатчандардын дээрлик бардыгы бирдей маяны алышса, эми аларга жасаган иштерине жараша айлык берилет экен. Бирок саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев демилгени колдогон менен ал чийки иштелип чыккан дейт. Аны жүзөгө ашыруу үчүн бир нече жыл керектигин айтат. Анализ тапшыргандар мындай убакында берилиш керек. Экинчисинен больничный ачышат, справка алышат, профосмотр өтүшөт. Эгер мындай бир жерге жанакы объединенный ЦСМ деп коет болгондо, эгер ошол жакта печать болуп калса, адам деген ооруп аткан адам ары бери жүрө бере. Ошол жагын чечкиле дегенбиз. Негизги мына лабораторный служба эми 4 жерге эметебиз дейт. Кандай жеткирилет? Ошону ойлонуштуруш керек. Кандай убагында адам деген 2-3 сааттан кийин ошо анализдин результатын ала алат. Ал жагын азырынча бул суроолор чечиле элек да. Саламаттыкты сактоо министрлигинин бул кадамына ичи чыкпаган медиктер да аз эмес. Бул маселе боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлери биздин редакцияга кайрылып өз нааразычылыктарын билдиришти. Бирок ак халатчандар камерага комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошондой эле баш каладагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлери өлкө башчысына кайрылуу жөнөткөнү маалым болду. Кайыр Жайлыбекова, Александр Симонов, НТС.